Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 мухаббат сурады. Бизге үйрөттү. Эмнени сурашыбыз керек? Алланын мухаббатын сурайлы. Кечиримдүүлүгүн, ырайымдуулугун сурап атпайбызбы? Ошондой эле Аллахумма инни ас'алука хуббак. Я Алла, сенин мухаббатыңды сураймын. Мухаббатыңды сураймын, я Алла. Ва хубба ма юхиббук. Экинчиси. Ким сени жакшы көрсө, кайсы адамдар сени жакшы көрсө, я Алла, сени ким кайсы адамдар жакшы көрсө, ошол адамды жакшы көрүүнү сураймын. Мен аны жек көрүп албайын. Сени жакшы көргөн адамды мен билбей душман кылып албайын. Мен дагы ошону жакшы көрөйүн. Үчүнчүсү, ва хубба амалин юқаррибуни иля хуббик. Сени мухаббатыңа жакындата турган амалды, кайсы амалдар пайгамбарыбыз алып келген амалдарды, Аллага жакындата турган амалдарды аларчы. Ошону жакшы көрүүнү сурайм. Мен ошону аткарганда жакшы көрүп аткарайын. Көңүлүм менен аткарайын деген сөз. Пайгамбарыбыз андан кийин айтты. Иннаха хаккун, бул акыйкат деди ушулар. Бул акыйкат. Фадруссуха, силер буну сабак кылгыла. Алхамдулилlah сабак кылып атабыз. Андан кийин сумма таалламуха, андан кийин үйрөнүп амал кылгыла болду. Үйрөнүп, андан кийин эмне кылгыла? Амал кылгыла. Кээ бир хадистерде келет. Субханалла, ким ушундай боло турган болсо, аша би хайр ва мата би хайр. Анын жашоосу да жакшылыкта болот, өлүмү да жакшылыкта болот деп койду. Жашоосу дагы жакшылыкта, өлүмү дагы жакшылыкта. Мына айтып аткан улуу хадистин жыйынтыгы субханалла.